Enikем. Çökike sakten. Aптап шум хининмен. 3 жаштагы Айлинге 10 мартта Москвадагы клиникалардын биринде жүрөгүнө оор операция жасалат. Дарыгерлер жүрөктү токтотуу менен 4 тешикти бүтөшмөкчү. Бул учурда өспүрүм жасалма аппарат менен жашап турмакчы. Айлиндин операциясына болжол менен 1 миллион сомдон ашык каражат талап кылынат. Жүрөгүндө 4 тешиги бар. Андан тышкары сетка бар. Бир кичинекей участагында майда сетка деп коет экен, майда жыртыктар бар экен да. Ошол аябай сетка болгон майдалар алар жабылышы мүмкүн деди. Сеткага окшогондор жабылышы мүмкүн деди. А жана 4 тешиги по-любому тигип бирөөсүнө жамачы салып, заплатка деп эле ушинтип айтты. Сердечко делаешь, байке, смотри. Айлиндин жүрөк кемтиги оорусун жакындары 1 жаш 2 айында гана билишкен. Ошондон баштап Кыргызстандагы болгон кардиолог дарыгерлерге көрсөтүп, алар шашылыш операция кылууга зарылчылык жоктугун, оору өтө деле коркунучтуу эместигин айтышкан. Алардын кеңешине ишенип, башка дарыгерлерге дагы кайрылышкан эмес. 1 жыл өткөндөн кийин кызга аба жетпей, деми кысылып баштаганда гана чет өлкөдөгү клиникаларга кайрылууга аргас болушкан. Россияда врачтар айтты, после анализов анан зондирование кылышты. Анан алар 2 жолу консилиум чогултуп, анан бизге айтышты, что неправильно поступили деди, что надо было сразу оперировать деди, да. Надо было ошону билгенден кийин, ошол диагноз болгондон кийин сразу оперировать этиш керек болчу. Азыр кечигип бир аз убакыт жоготуп койдуңар. Бизге да кичине тоскоолдук болуп атат, кыйынчылык болуп атат, но придется двухэтапно кылабыз деди. Россиялык дарыгерлер Айлиндин жүрөгүнө 2 операция жасоо менен айыктырса болорун айтышкан. Былтыр биринчиси жасалып, анда жүрөктөгү кан тамырлардын бири буулган. Себеби органдан чыккан кандын көлөмүн азайтыш үчүн. Экинчисин 10 айдан өткөндөн кийин жасоо пландалган. Алгачкы операцияга коргон 1 миллион сомду жакындары мал-мүлкүн сатып, жетпегенин коомчулуктан чогулткан болчу. Бул жолу да Айлиндин операциясына элдин колдоосу керек болууда. Биз чогулттук, колубуздан келишинче тууган тушкандарыбыз жакшы жардам беришти. Кудай буйруса ушу кичине какой-то бир сумма жетпей атат. Неважно кандай сумма, ким кандай кылып атса да, даже ар бир кичинекей бир сумма бизге аябай жардам болуп атат. Айлинге колдоо көрсөтүүнү каалагандар экрандагы номерлерге каражатын которушса болот. Дүйшөн Шаршембеков, Элдор Анарбеков, ЛТР Бишкек.